Райым, кандайсыз, жакшысызбы? Сиздин жанагы штрафтарыңызды көргөз коңузчу. Эме птица счастьяларыңызды. Счастье меники учетунда жездемдикинде болгондон аякта 5 кагазым жатат. Канча келиптир ошо көргөзүңүзчү? Менде ошондо баш аягы 7 болду да. 7 болду. Бир моментте Сиз өзүңүз канча балалысыз? мен өзүм 3 бала азыр положениядамын. Боюнда барсыңар, Зарплатам 4,5 Күйөөңүз? Күйөөм арендага маршрутка айдайт. Күнүнө арендасы 1000 сом. Ал дагы штрафтар келип атат. Ага да келип атат. Ага А сиз төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? мүмкүнчүлүгүм жок. Сиздин өзүңүздүн айта турган сөзүңүз. Мен өзүм айта турган сөзүм о чыгып аткан бүгүнкү штрафтар элдин чөнтөгүнө туура келбейт. Биздин алган айлыгыбыз менен салыштырганда эч кандай бизде мүмкүнчүлүк жок төлөгөнгө. Ошону Сооронбай Шариповичка лично кайрылат элем. Карап көзөмөлдөп 500гө түшүрсө деле жакшы болмок да. Мисалы, биздин тапкан акчабыз штраф төлөйбүзбү же балдарыбызды багабызбы? Мен мисалы 2 балам окуйт, садикке барат. Мен балдарыман артпайт мисалычы мен штрафты төлөймүнбү же балдарымдын кекиртегиби же эмне кылабыз? Сиз эме катары, водитель катары мисалы үчүн эмелерди бузасызбы, эрежелерди? Кайсы жерде мисалы үчүн могу штрафтар эмне себептен келди? Кайсы жерден эме мыйзамды буздуңуз? Бир моментте молодая гвардиядан чүйдөн болуптур да. 2 эме болуптур. Бир моментте сааты да 1, числосу да 1 да. Анда получается сизге 2 птица счастья келип атат. Бул дагы эко. Бир моментте. Бир эле моментте. 3000ден 6. Экоонуку тең эмеси бирдейби? Эмеси жазылганы. Жазылганы нарушение требований Разметки проезжей части дороги. Анан бул болсо невыполнение требований ПДД по приостановке перед стоп-линией обозначен дорожным знаком или разметкой проезжей части при запрещающем сигнале светофора и жесте регулировщика дейт. Получается, бир эле моментте сизге келген эме турбайбы? Получается, бир моментте эле 3000 сом, 3000ден 6000 сом. Бул менин бир эле келген катым. Ошо эжемдикинде 5 жатат мындайданчы. 5 3000ден болгондо 15000, 15000ге 6000. А сиз эмне үчүн эме стоп линияны тебелеп кеттиңиз ошол? Ал күнү жолдошум рулда болчу да. Ошо бияка бурулам деп, бияка бурулуп экинчи линия менен келип. Эми все равно неосторожность болуп кетет экен да? Болуп кетти, бирок эми биз аны төлөгөнгө камеранын коюлганы жакшы эле болду бир четиненчи. Просто бизге ошо чөнтөгүбүзгө туура келбей атат да. Жок дегенде 1000ге 500гө түшсө деле жакшы болмок да. Рахмат. Биз да бир машинеге отурушун түзөп коеюн.